Мен Нургиза Момунова, Чүй областынын Москва районуна караштуу Бешкөрк деген айылда туулуп өскөн. 7 туугандын 5-чиси болом. Бул өнөр, бул музыкага болгон шык, музыкага болгон кызыгуу мага чоң апаман өткөн десем жаңылышпайм да. Себеп дегенде чоң апам аябай жакшы ырдач экен. Анан мен кичинекей төрөлгөнүмөн баштап эле ыржандуу болуп калганымды байкашып, бул чоң апасын тарткан экен, эми чоң апасын тилеги ишке ашпай калган. Ушул эми кызыбыз ушу буюрса чоң апасынын өнөрүн аркалайт экен деп, анан мени 3-классыман тартып Бишкек шаарындагы Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектеп-интернатка окууга берип, ошол жактан мен билим алгам. Вокал деген класс жок болгондуктан мени аспаптык кесипке беришкен экен. Бир туугандарым арасынан чыгармачылыкка аралашкандардан мен элемин, бирок бир туугандарым аябай бардыгы ушундай музыка жандуу, бардыгы аябай жакшы ырдашат, жакшы бийлешет, бирок ошол музыканы аркалаган азырынча мен элемин. Өзүмдү айта кетсем, балалыгымда аябай токтуу, азыр кичине мындай ачыгыраак, шаңдуураак ошондой болуп калдым окшойт. Өзүмдүн атам конок келген сайын мени чакырып алып эле, менин кызым укуш ырдайт, менин кызым ушинтет деп эле чакырып алып эле ырдата берчү. Анан мен айтып атпаймынбы, кичинекей балалык кезимде кичине оор басыруктуу болчу да мен өзүмчү. Анан эгер менин маанайым жакшы болсо, тим эле болгондо мен ырдап, ошоктогу келген коноктордун баарын ыраазы кылып, көңүлүн ачып ошентип койчумун. Анан эгерде маанайым болбой калса, атам канча суранса дагы ырдап бербей койчумун да, такырчы. Анан ошону азыр эстеп алып ойлой берем да, эмнеге ырдап бербей койдум экен, атам ушунча суранса дагы деп. Окууну бүткөндөн кийин Кыргыз улуттук консерваториясына билим алдым. Консерваторияга келгенден баштап аспапты эле ойноп жүрө бербей деп ырдагым келип, Роза Мановадан билим алдым. Анан эже да менин ырдаганымды байкап, Нургиза, сен чоң ырчылар менен атаандаша турган кызсың, негизи ушул өнөрдү өркүндөт, мындан ары өстүр деп ушул эжем мага аябай колдоо көрсөттү. Анан ошол биринчи кадамды дагы Роза Манова бизде КТРге алып барып, Ала Тотоң шит деген берүү болчу, ошол берүүгө алып барып, мен ошол жакта биринчи чыктым эле да. Ал чыкканда да биринчи сахнага чыкканымдагы аябай толкундап, ушундай жакшы тилек кылып, Кудайым, ушундан ары сахнада жүрсөм экен деп жакшы тилек кылып, ошентип чыктым эле. Кыйынчылыктар сөзсүз түрдө болот экен. Биринчи сахнага чыгып, биринчи камерага тартылганда эле ошол ийгилик болуп кетпейт экен да. Ырдайм десең, чыгармачылыкка аттансаң, сөзсүз түрдө аракет керек экен да. Бул ырым чыкпай калды, болду, көңүлүм түшүп отуруп калбай, мен өзүм дагы мүнөзүм дайыма аракеттенип, бир жерде отура бергенди жакшы көрбөйм. Буга чейин мен жаздырган ырларым болгон. Менин өзүм жолдошум аранжировкаларды жасап берет, анан ыр жаздырабыз. Анан ал ырыбызды мындай радиого берсек деле андай элди баарына жага бербей, бир калып калган 3-4 ырым бар. Анан кийин ошондо да болбой аракет кылып, бир артынан бирин жаздыра берип, анан ошол Гүлдесте деген ырым аябай жакшы чыкты. Андан кийинки ырларым уже көп элдердин сүймөнчүлүгүнө ээ болду десем жаңылышпайм. Менин репертуарымда азыр 5 ырым бар. Ырдан башка мен өзүм кылгыяк деген аспапты ойнойм. Андан тышкары ооз комуз да ойнойм. Азыр болсо ушул жетиген аспабын үйрөнүп, ошол аспаптын коштоосунда ырдап келатам. Жетиген аспабы бул бир гана кыргыздын аспабы эмес, түрк элдеринин аспабы. Бардык түрк элдери колдонгон аспап болгон экен. Анан учурда бул жокко учурап көп колдонулбай калган. Биздин агайыбыз Жусуп Байсаев деген агайыбыз бир конкурс менен Хакасияга барып, ошол жактан бир жуманын ичинде бул аспаптын ойноо техникасын өздөштүрүп, анан ушул аспаптын бир үлгүсүнөн алып бул жака алып келген да. Азыр ушул жерде биздеги усталарыбыз жетиген аспабын жасап атышат. Бул аспап негизи өзүнүн аты айтып тургандай 7 кылдан турат. Азыр кылдарды кошуп 14 кылдан 21 кыл, 24 кыл кылып ар кандай
үлгүдө жасап жатышат. Азыр менин аспабым ошо 24 кылдан турат. Бул аспапта негизи күүлөр ойнолот да. Ана биз ушу өзгөчөлүк бир жаңылык кылып, ушул аспаптын коштоосунда ырдап да аракет кылып келатам. Бирок бул аспап менен ырдаш аябай оорураак десем болот. Себеп дегенде, бул аспапты ойноп атканда алдыңа коюп алып, тизеге коюп алып ойнойбуз. Анан ылдый карап алып ойноп атып ырдаганда үн бир аз кысылып, ырдаганга кичине ыңгайсыз болуп калат да. Анан өйдө карап алып ырдаш керек. Өйдө карап алып ырдаганда бул жактагы кылдардан адашып кетиши мүмкүн. Ошон үчүн аябай көп аракетти талап кылат, бирок ошол аракет жасап, ошол аспаптын коштоосунда ырдаганга аракет кылып келатабыз. Бул аспап кылдуу аспап болгондуктан комузга бир аз комуз ойногондорго бир аз жакшы эле мындай батыраак эле үйрөнүп кетсе болот. Бирок мен ушул 5-6 айда өздөштүрдүм. Анан 5-6 айда ушул бир ырды салып үйрөндүм десем болот да. Анан бул аспаптын ойногондо эң негизгиси бизде бардык музыка менен аркалайм дегендерде ошол тырмакты өстүрбөйбүз. Себеп дегенде тырмак менен ойногондо бул аспаптын үнү жакшы чыкпай, тыңкылдап, аябай жаман угулуп калат да, жагымсыз угулат. Ошол себептен биз тырмагыбызды бир аз өсүп келатканда дагы болсо алып ойнолот да, ушундай жумшак кол менен ойнолуш керек. Бул аспапка атайын ылайыкталып ырларды тандайбыз. Себеп дегенде баардык эле ырлар келе бербейт да. Мисалы бизде комуз аспабы аябай уникалдуу да, баардык ырларды комуз аспабы менен коштоосунда ырдаса болот. Бирок бул жетиген аспабы бир аз оорураак аспап. Анан баардык ырлар эле бул ырга келе бербейт. Мыкты чыгармачылык адам болуш үчүн эң биринчиден өзүңдү өзүң жакшы тарбиялашың керек. Өжөрлүк менен ошол чыгармачылыкты алып кетиш керек. Роза Аманованын ырларын угуп, ошол эжекенин ырлары менен чоңойдук. Андан кийин Кенже Кубатова деген эжекебизди дагы ырларын угуп, ушундай шыктанып, ошол эжекедей да ыр чогум келчү да. Бизде көбүнчө ырлардын баардыгы сүйүү темасында, ажырашуу темасында көп ырлар болуп кетти да. Бирок мага өзүмө ошол жашоо тууралуу, үй бүлө тууралуу ырлар аябай көп жагат. Анан мен өзүм чыгармачылыгымда да, репертуарымда дагы ырлар ошондой тематикадагы ырларга көбүнчө басым жасайм. Жолдошум Азамат, Отунчиев Азамат. Экөөбүз Кыргыз улуттук консерваториясында бир курста, бир кафедрада окуганбыз. Анан күчтүү музыканттардын бири, кыргыздын эл аспаптарынын баардыгында ойнойт. Менин ырларымдын дагы жарымысынын аранжировкасын жолдошум жасаган. Мен репертуарымда Гүлдесте деген аябай керемет ыр бар. Ушул ырды аябай жакшы жаздырдык. Анан жаздыргандан кийин клип тарталы деп жолдошум экөөбүз аракет кылып, анан ойлодук да, бул ырга баардык кыргыздын жакшы эң сонун аспаптарынын баардыгы кошулган. Анан байкелерибиз бар, өзүбүздүн тааныш байкелерибиз, досторубуз, ошолорду чакырып, ошо клипке тартылып бербейсиңерби деп баардыгын чакырып, андан ары сүйлөшүп, ошол Улуу көч деген топту түзбөйлү деп ушундай идея пайда болуп кетти да. Анан мен айтам да, бул Улуу көчтү Азамат түптөдү, Улуу көч тобун депчи. Десем тиги байкелер айтып калат, жок, бул Улуу көч эмес, Гүлдесте деген ыр бизди чогултту депчи. Азыр ошол Улуу көч тобу менен көп чыгармаларды жаратып, кыргыздын улуттук күүлөрүн, улуттук аспаптарда коштоп, улуттук ырларды ушул Улуу көч тобунун коштоосунда ырдап жүрөм. Эгерде ырчы болбосом, мен аспаптарда эле ойноп, оркестрда ойноп калмак болушум керек деп ойлойм. Андан тышкары өзүм дагы тигүү жагына кызыгам. Азыр балдарыбыз кичинекей, экөө тең, бирок комузда ойношот, чоордо ойношот, бара калып атасынын клавишасында баскылап ырларды терип ойноп калышат. Анан атасы айтат, мейли азыр комуз ойнойбуз десе ойной беришсин, чоор үйрөнөбүз десе чоор үйрөнө беришсин. Кийин башка кесип тандап кетсе тандап кетишет, тандап кетпей жок, ата биз дагы музыкант болобуз дей турган болсо, анда кеч болуп калбагандай болуп, бир аз билими болсо дагы берип коелу. Чыгармачылыкта мен эң негизги принцибим бул алдыга гана умтулуу да. Себеп дегенде бир ырым жакшы болду, бир ырым жакшы болбой калды, эл кабыл албай калды деп чөгүп андан ары отуруп калуу бул менин өз мүнөзүмө дагы жарашпайт. Анан чыгармачылыкта дагы ошол өжөрлүк негизги аябай керектүү нерсе.
дуэттердо деле биздин негизи оюбузда бар. Аскат Мусабеков экөөбүз сүйлөшкөнбүз. Менин оюмча ошол жакшы бизге табыла элек окшойт да. Так буюрса планыбызда бар. Ар бир элдин өзүнүн музыкасы болот дегендечи, элге таандык өзүнүн фольклору болот. Анан биздин өзүбүзгө таандык обондор, кайрыктарыбыз бар. Батыштын музыкасын ырдаган күнү деле, батыштын ырларын ырдаган күнү деле ошол батыштыктардай болуп, анчалык алардай болуп жеткире албайбыз. Эл аралык сынактарга ошо мен өзүмчө жеке бара элекмин, бирок биз улуу көч ансамбль менен буюрса ошол дүйнөлүк аренага деле чыгып фольклор жаатында биз көп конкурстарды багындырабыз деген ойлорубуз бар. Атайын стилисттер менен деле иштешпейм. Көбүнчө ушунун баары өзүмдүн табитим. Анан жакшы дизайнерлерге кайрылып, жакшы кийим тиккен эжекелерибиз менен макулдашып, ошол эжелер менен жасайбыз. Форманы бул азыркы мен кие турган форманы биздин белгилүү дизайнерибиз бар, Калканова Асель деген эжекебиз. Ошол эжекебиз тигип берген. Атайын мага ошол группада жалгыз эле кыз экен деп өзгөчөрөөк кылып чапан тикти да. Анын жакасын түлкүдөн кылдык. Анан жеңдерине мындай бир өзгөчө көрүп берип турган жасалма ошол илбирсин терисиндей кылып жең жасап берди да. Азыркы аткара турган чыгармам Гүлдесте аттуу ыр. Бул ырдын сөзү Орозбек Кутманалиевге таандык, обону Зайнедин Иманалиевге таандык. Мен ушул ырды биринчи укканда эле аябай жактырып ушул ырды аткарсам деген тилек мурунтан эле бар болчу да. Анан кийин ошол тилекти ишке ашырып, жетигендин коштоосунда ушул ырды жаздырып алып чыктык эл алдына. Анан бул ырдын кичине тарыхын айта кетсем, Гүлдесте деген ыр биздин Ак Илбирстин тукуму деген тасмабыз бар го. Ошол тасма тартылып атканда Кыргызстандагы болгон актерлор, болгон комузчулар, ырчылардын баардыгы ошол тасманы тартылып, бир керемет кооз жерде, азыр атын унутуп калдым, агай айтып атты эле. Ошол жерге барышып, кино тасмага тартылып атышыптыр да. Анан ошол убакта Орозбек Кутманалиев атабыз жаратылыштын кооздугуна аябай сүйүнүп, тияктарды караса арчалар турат дейт, бияктарды караса килейген тоолор, ушундай кооз жерге барышыптыр, кооз жерде тартылыптыр да. Анан айлананы карап, жаратылышты карап суктанып эле 3 куплет ыр жазып коюптур. Анан жазып коюп Зайнедин Иманалиевге көрсөтөт. Мына окуп көрчү, мондай бул жаратылышты, могу жаратылышты карап туруп ыр чыгарбай койсо болбойт деп мен могу ырды жаздым десе, Зайнедин байкебиз карап сөздөрү аябай сону жагып туруп, анан кел эми мен буга бир жакшы обон чыгарайын деп комузун ала калып туруп эле обон жазыптыр да ошол жерден. Анан ошо Зайнедин Иманалиевдин айтуусуна караганда бул ыр жарым саат 40 мүнөттүн ичинде чыккан ыр экен да. Бирок аябай керемет ыр. Бул ырды эң биринчи анан ар жакта Тамара эже жүргөн экен, Тамара Жумакаева деген апабыз. Тамара эжеге Жумакаевага алып барышып, момундай ыр чыгардык деп Зайнедин байке комуздун коштоосунда ырдап берген экен. Анан угуп, мен анда ушул ырды аткарайын деп, ушул баардыгы эле бир сааттын ичинде бул ыр сөзү да жазылып, обону да жазылып, анан аткаруучусу да табылып, ушундай убакытта жаралган ыр экен да. Анан Тамара Жумакаеванын ошо жаздырган записин угуп, аны мен аябай жактырдым да, ошолорду жактырып, жолдошума айттым, жолдошума, Азамат, ушуларды ырдасак кандай болот, тите сонун ыр экен, аябай жагат мага десем, анан ал жолдошум да ойлонуп, ооба, давай кошолу, жетигенди кошолу, жетигендин коштоосунда ушуларды алып чыгалы элге деп. Анан ошо жетигендин коштоосунда ушуларды жаздырдык, клипин тарттырдык. Анан элдин алдына алып чыксак, ошо элдин баарына бул жакшы колдоого ээ болду. Гүлдесте ырында аранжировка деген жөн эле гармонияны алып берет ар жактан. Анан эң негизгиси кыргыздын баардык аспаптары кошулду. Жетиген аспабы эң негизги аспап. Чопочоор бир жерден токтоп калат, андан кийин сыбызгы аспабы алып кетет. Доол бас аспабы кошулду. Анан сонун бир керемет чыгарма болуп калды да.
Алгачкы бул ырды ошол мен окуп жүргөндө бир 2004-2005 жылдары уктум. Радиодон угуп калдым. Ошо Тамара Жумакаеванын аткаруусунда Комуздун коштоосунда радиодон уктум кетип баратып. Бирок Тамара эжекебиз кичине темпти батыраак алып ырдаган экен. Биз андан бул ырдын мүнөзүнө негизи кичине жайыраак темптер дагы жарашат деп, анан ошого жараштыра аранжировка жасап 2015 жылы эл алдына алып чыктык. Бул ырдарды атканда мен ошо жайлоодогу керемет кооздукту элестетем, ошол жакта өзүм жүргөндөй элестетем, анан өзүм ошо жыргап эс алып калам.